Саламатсыздарбы, урматтуу айымдар? Кутман таң. Баарыңыздар жакшы эс алып, бүгүнкү жаңы күндөгү жаңы максаттарыңыздарды ишке ашыруу үчүн ойгонгон болсоңуз, анда мен дагы сиздер менен биргемин. Мен да сиздер сыяктуу күн сайын жаңы күндү самап, күтүп, жаңы максаттарды коюп, эртеңки күнгө кадам таштап бараткан учурум. Азыркы күндө ажырашуулар аябай көп болуп атат. Ажырашпай ушундай чыдап жашайбыз дегендер аябай кыйналып жашап атышат. Сырттагы адамдарга билинбейт канчалык алардын келишпей, бири бирин кыйнап жатканы. Ошонун сыңарындай мен сиздерге бүгүн өзгөчө бир башкача ушу аял менен эркектин ортосундагы бир жакшы өзүмдүн түшүнүгүм боюнча ошол бир китепти окугам, ошол нерсени сиздерге түшүндүрүп айтып берейин болушунча. Мен китеп окуганда башка китеп окугандар менен салыштырып дайыма эмне үчүн ушул жерде ушундай жазылган, эмне үчүн бул жерде мындай жазылган деп ошол нерсенин сөздүн астында сөз жатат деп айтат эмеспи? Ошол нерсени талкуулап канча күн болсо да жүрө берем да, анан кийин бири бирине мындай илешкен бир мааниси болсо, анан кийин демек ушундай мааниде жазылган турбайбы деп мен өзүм ой жүгүртүп кое берем да. Адам өз алдынча ой жүгүрткөнгө эч ким тыюу салбайт го. Ошондуктан менин оюм боюнча бул видеону туура түшүнгөнгө аракет кылыңыздар. Бизде негизи эмне үчүн шариятта эмне үчүн 4 аял алганга уруксат берген деп айтышат. Ошол нерсени башка китептерге салыштырып окуп көргөнүмө караганда, ал жерде мисалы женский круг силы деген китептерде жазылгандай, аялдын 4 түрү болот экен да. Ошол китептерде мен окуган китептеримде аялдын 4 түрү болот экен. Биринчиси хозяйка, экинчиси любовница, үчүнчүсү девочка, төртүнчүсү королева. 4 түрдүү аялдын бул 4 түрдүү мүнөзүн, характерин жөнүндө алар кандай болот, хозяйка кандай болот, любовница кандай болот, девочка аялдар кандай болот, королева аялдар кандай болот, ушулар жөнүндө аябай сонун жазылган да. Анан ошондо ойлонуп көрдүм, эмне үчүн биздин шариятта 4 аял алганга уруксат берген эркектерге депчи. Себебин жазган эмес, 4 аял алганга чейин уруксат деп койгон, потому что мындай, себеби мындай, жөн эле жазып койгон, чтобы бир аял жетишпей калбаш үчүн деп эле жазып койгон. Ошол нерсени кенен кылып мен окуган китепте баяндап бериптир. Кантип? Демек, хозяйка аялдар өзүңүздөр билгендей эле дайыма хозяйственная, үй иштери менен күн эртели кеч түнү күнү балдарынын камын ойлогон, күйөөсүнүн тамагын, күйөөсү үчүн үйүндө уют уюштуруп берген, уют создавать этип берген, тазалап бүт баарын тамактарын камсыздап, курсактарын ойлоп ушунчалык камкор. Аны хозяйка деп коет. Андан кийин девочка, алар тарынчак, алсыз, коркок, ушундай зависимый болуп жүрүшкөндөр, мындай көбүнчө алсыз жактарын баяндап жазыптыр да. Андан кийин любовница, алар огонь деп коет. Алар ушунчалык страстная, соблазнительная, мына ушундай эми айта берсем аябай сөз көп, ошо любовница өзүңүздөргө түшүнүктүү эле. Королева, алар өздөрүнө обида бербейт, башын көтөрүп кандай жагдай болбосун өзүнүн башын тик көтөрүп жашай алышат. Демек, биз семейный жашоодо ушул 4 түрдүү аялдын бир гана багытын тандап алат экенбиз да, ошол боюнча кете берет экенбиз. Аял негизи түрдүү ролдорду ойнош керек экен да, түрдүү ролдорду. Качан, когда надо гана ойнош керек экен. Кээде когда не надо ойноп алабыз дагы, мисалы хозяйка эркекке мындай хозяйственный керек учурунда биз девочка болуп же болбосо королева болуп мен кылбайм деп туруп алабыз, ошондой чаташтырып алат экенбиз. Ушул нерсени билиш үчүн аялдар дайыма психологияны үйрөнүп, ушундай китептерди көрүп окуш керек экен да. Демек, эмне үчүн шариятыбызда ушундай 4 аял алганга уруксат, бирок мажбур эмес. Мажбур үйлөнгүлө деп айткан эмес да, каалоочулар, эгерде ошол нерсеге шарты, духу жетсе гана үйлөнсүн деген. Эркек качан аялынан хозяйственный тазалыкты дагы, үй иштерин да бүт баарын алганда, любовницанын дагы ошол төшөк мамилесин дагы
ушундай рахатын алганда, андан кийин аялынын алсыз, коркок, зависимый экенин сезгенде, дагы бир кезде аялынын ушундай королева, кээ бир жерде өзүнө тура алаган, өзүнүн правасын защитить эте алган аял экенин билгенде, эркек ушундай бир уровеньге чыгат экен. Аябай акча жагынан дагы, эл ичинде кадыр баркы жагынан дагы башка бир бизнес, министр, депутат, короче, ушундай эң высший уровеньдеги эл сыйлаган, эл барктаган ушундай эркек боло алат экен да. Демек, ошон үчүн жана айтышат го, ошо шариятта ошол эркек дайыма элдин адамы, ошол жакшы жетишкендиктерге жетишип, элдин астында ушундай кадыр барктуу, өзүн сыйлаган, ушундай иш кылса сый урматка ээ болуш үчүн 4 аял алсын деген ойдо жазыптыр деп ойлойм да. Эгерде дайым эле камкор боло берсе, аял, хозяйственный аялдар дайыма ушундай бир гана иштен ашпай, үй иштери менен гана алек болуп, балдарынан ашпайт, кечиндеси чарчап жатып калат. Дайыма эртелик кеч үй жумуштарынан ашпай ушундай болуп жүргөн эркектер, демек, любовницанын эмесине муктаж болуп, любовница ашырып алат экен да. Андан кийин кээде ушундай алсыз бир девочка ушундай эмеге кетип калышы мүмкүн, же болбосо аябай алсыз, зависимый болуп жашаган аялдардын көбүсү өздөрүнүн правасын качать эткен кыйын королева аялдарга кетип калышы мүмкүн экен. Негизи түшүнүксүз бул жашоочу. Ар бир адам өзүнөн зависить этет. Кеткендер кете берсин, калгандар кала берсин. Мага ушундай жазып атат, тиги Инстаграмдан окуп атам, менин күйөөм тиги жүрүп кетти, менин күйөөм мени таштап кетип, Кыргызстанга, Москвада ушундай үйлөнүп алыптыр. Аябай көп ушундай жашоодо болуп атат да, аябай көп болуп атат. Ошол эркектин аркасынан страдать эткен аялдарга, балким бул марафондогу гана айымдар эмес, башка марафонго катышпаган кыз келиндер дагы көрсө балким айтат элем. Бир эркек үчүн страдать этиш бул глупость да, акылсыздык. Планетанын эң красавица сулуусу канча, Анджелина Джолинин деле көзүнө чөп салып таштап кетпедиби күйөөсү? Ал эч нерсе болгон жок, кайра өзүнө кам көрүп, кайра эле ошо Анджелина Джоли деген атын сактап калып, кайра иштеп атышат. Анна Седокова деген орустун эмеси, анын көкүрөгүн көргөндө канчасы эркектер эмес, аялдар дагы өзүн жоготуп коет. Аларды деле күйөөлөрү изменить эткен. Алар кайра ошол эркектин аркасынан чүнчүп кетпестен кайра баш көтөрүп чыгып атат. Эмне үчүн эркек изменить эткенде аял өзүнө суроо бериш керек экен, эмне себептен болуп жатат деп. Демек, сизге бул белги. Сиз өзгөрүшүңүз керек, сиз өсүшүңүз керек, өнүгүшүңүз керек. Демек, өзгөрүүгө убакыт жетти. Жашооңду өзгөрт, жашооңду башка жакка, башка нукка бур, башка багытка бур деген мааниде бул. Сиз мен күйөөмө ушинтип жакшылык кылчу элем, мен күйөөмө төрөп бергем, анан мен күйөөм айтканын кылчу элем. Мындай нерсе өтпөйт. Сиз күйөөңүзгө жоопкерчиликти эч качан жүктөмөңүз. Өзүңүздүн мойнуңузга алыңыз. Изменить эттиби? Значит, ал өзүнүн Кудайдын астында жооп бере турган, Кудайдын сыноосуна кийин өзү заслужить эте турган абалга кийин өзү жетип алат. Сиз ага эч качан камсанабай эле коюңуз. Сиздин кандайдыр бир жасаган ишиңизге кийин Кудайдын астында ал жооп бербейт, анын ишине сиз жооп бербейсиз. Ошондуктан бул жашоону просто мындай серьезно кабыл албай, семейный жашоону мындай кабыл алыңыздар. Просто совместный жизнь, типа моундай бизнес партнер деп коет го, ошондой эле партнер сыяктуу эле биргеликте жашоо алып кетип атасыздар. Кээде анын характерине чыдаганга туура келет, кээде сиздин характериңизге чыдаганга туура келет дегендей. Ошондуктан мен үй бүлө боюнча мен кандайдыр бир багыттуу кеңеш бергенге мен акылымдагы же балким эмем тажрыйбам жетпейт, бирок мен айтат элем аялдарга, эч качан страдать этпеңиздер. Кереги жок. Бир эркектин аркасынан өзүңөрдү жеп, нервиңерди жеп, өлүп кете берген аялдар канча? Ким эстеп атат ошол аялдарга? Ким эстелик куруп, байкуш ошол күйөөсүнүн аркасынан ушинтип өлүп кетти? Ким эстеп атат? Канчалаган алымдарыбыз өлүп кетти? Ким эстеп атат? Сиз эстеп атасызбы? Ошол өтүп кеткен могу чубак ажын көзү өтүп кетти. Сиз эстеп атасызбы? Эч ким эстеген жок. Адам өлөт. Ошол кандайдыр бир убакыттын ичинде эле эстеп коет. Болду, башка убакытта эч ким
эстебейт дагы, калып кете берет ошол жерде. Сиз могу жаралдыңыз, бул жашоого жаралдыңыз, кандайдыр бир жакшы максаттарды коюп жашадыңыз. Сизге чейин апаңыз жашады, апаңызга чейин апаңыздын апасы, ага чейинки тайнелерибиз, чоң энелерибиз жашап келишти. Алар дагы ушул күйөөлөрүнүн ошондой кордугуна, кандайдыр бир эмесине мейличи деп ошол күйөөсүнүн эмеси менен кыжаалат болуп жүрүп жашоодон өтүп кетишти. Алар да өтүп кетишти. Сиз эстеп атасызбы ошол сизге чейинки тайине чоң энелериңиздин жашап кыйналып өткөн жашоосун сиз эстеп атасызбы? Байкуш ушинтип өзүн биз үчүн курман кылды деп эстебейсиз. Сизден кийин дагы урпактарыңыз сизди эстебейт. Ошондуктан жашоону өзүңүздүн ден соолугуңузду карап, өзүңүздүн могу эмеңизди, нерв клеткаларыңыз кайрадан калыбына келбейт. Ошондуктан ошолор сактап, эртеге менин апам ушундай аял болгон деген сыймыкты алыш үчүн жашаңыздар. Дагы эмне дейт деп атам? Эмне дейин деп аттым эле? Могу жерде адамдар көп өтүп атат, ошого сөзүм бөлүнүп кетип атат. Дагы эмне дейин деп аткам? Ошо бир эркектин артынан же иштебейт, же кылбайт, же антпейт, же тигинтпейт деген сөздөр менен күйөөңүздөргө зависимый болбоңуздарчы. Мейли иштебесе иштебесин, бирок сиздер өзүңүздөр үчүн кам көрүңүздөр. Адамдын ар биринде катылып жаткан таланты бар. Адамдын ар биринде төрөлгөндөн баштап бир касиет берет. Ошол касиетти билгенге, ошол касиетиңизди сезгенге аракет кылыңыз. Ошол касиетиңиз сизге Кудайым ошол касиетиңиздин аркасынан сизге тиричилик берген. Балким сиз байкабай жүрөсүз. Каяктан акча тапсам деп кара жумуштарга, өзүңүз жактырбаган жумуштарга башыңызды уруп жүрөсүз. Ошондуктан сизге чейин деле жашап келишкен. Ошол көзү өтүп кеткен адамдардын, бизге чейинкилердин, адамдардын азыр эч ким эстебейт. Өлгөн өлдү, калган калды, жашаган жашап келатат. Бирок мына тоолор, күн, аба, жер шары бүт баары ордунда турат. Эч козголбой турат. Же сиз өзүңүз ооруп калсаңыз, ошо күйөөңүз үчүн өзүңүздү курмандыкка чалып, эртең өлүп калсаңыз, же бир тоо урап, же болбосо бир күн күркүрөп, же шаар бир өзүнүн бир жерге жыгып кетет. Мына ушундайды күткөн болсоңуз, анда бул фантастика. Эч ким сиздин жаныңызга дагы боору ачабайт, жашооңузга дагы эч ким бир көзүнүн жашын да тамыз койбойт. Балаңыз дагы бир күн, 2 күн ыйлайт, андан кийин элдердин колдоосу менен, элдердин жубатуусу менен болду эми ыйлаба десе ошол бойдон унутуп калат. Ошондуктан мен ар бир аялдарды айтат элем, кыжаалат болбоңуздар, эч качан ыйлабаңыздар. Мен айтам, кала берсе ошол балаңызга да жаныңызды бергенге даяр болобуз. Ушунчалык чоңоюп калган эркек балдарыбыздын оозуна дагы бөпөм оозуңа сал деп ушундай оозуна чайнап, ушундай көзүн карап, оор жумуш кылдырбай ушунчалык көзүн карайбыз. Ошол нерсе кийин биз өзүбүздүн башыбызга таш болуп дейт. Кичинекейинен эркек баланы эркектей тарбиялаңыздар. Кичинекейинен кара жумушта иштесин. Баягы бала ушундай бышсын кийинки жашоосуначы. Азыркы кээ бир ата-энелер үйлөнүп алгандан кийин деле жашоосуна оор жумуш кылдырбай эле ушинтип баарын даярдап алып келип, бир жагынан аялы, бир жагынан апасы. Эркек деген эркектей болуш керек. Эркек деген эркектей өздөрүнүн жанын курман кылып, алар канчалык кыйналган сайын, канчалык жоопкерчиликти алган сайын ошончолук мужской энергиясы ашат. Анда сиздер көзүн карап аны аяй берген сайын аял болуп калбайбы? Женский энергиялар көбөйүп кетпейби? Мындайча айтканда, женский гормондор көбөйүп кетпейби? Эмне үчүн азыркы кезде эркектер аялга айланып баратат, аялдар эркекке айланып баратат? Потому что эркектер менен аялдардын энергиясы алмашып калган. Кыздар көбүнчөсү эркектерге окшоп мондой мужской гормондору, тестостерондору көбөйүп кеткен. Аялдар болсо, тиги эркектер болсо назик, арык, чойлуп сүйлөп монтипти. Женский гормондор көбөйүп кеткен. Женский гормондор көбөйүп кеткенден кийин алардан эмне күтүп болот? Алардан кантип тукум алганга болот? Кантип бала төрөгөнгө болот алардан? Ошондуктан айтат элем, эртеңки балдарыбыздын келечеги, эртеңки мамлекетибиздин келечеги биз аялдардын колунда. Балким сиздин балаңыз, балким менин балам, балким дагы кимдир бир аялдын баласы бир мамлекет башкарган, ушу элди ойлогон, элдин камын ойлогон, кыргыздын баарын дүйнөгө чачылып кеткен кыргыздын баарын бир Кыргызстанга чогулткан бир эркек болуп чыгыш үчүн биз өзүбүз тарбиялашыбыз керек.
азыркы жемкорлордун, азыркы мамлекеттин башында жеп аткан эркектердин баарын сизге окшогон, бизге окшогон аялдар тарбиялаган, аларды деле. Мен ойлойм ошолорду тарбиялап атканда бир элди ойлогон, элдин камын ойлогон, эл башкарган адам болсун дебей эле министр болсун, депутат болсун, ошо элдин көзүн суктанткан бай болсун, бий болсун деп эле ушинтип тилек кылышкан экен да. Ошондо ушундай бир элдин назарынан калган адамдар болуп калышты. Аны деле көрө жатарбыз. Ошондуктан аялдар баардык нерсе биздин колубузда экен. Мен ошол китепти окуп калып, мен ушунчалык көп нерсеге, көп катачылыкка жол берип, көп нерселерди жашоомдон өткөрүп жибергениме ушунчалык түнү менен ойлонуп чыктым да. Эртең менен отуруп, көнүгүүлөрүмдү аткарып, ойлонуп, ушул жаратылыш менен сүйлөшүп отуруп, ишенесиздерби, мен керек болсо ошо дарак менен сүйлөшөм, жер менен сүйлөшөм, агып жаткан суу менен сүйлөшөм да. Ошондой эле ошентип сүйлөшүп отуруп, дагы өзгөрүп атам, дагы өзгөргөнгө жардам бер деп мен өзүмө өзүм мындай бир башкача энергия алдым да ошо китептенчи. Демек, ошол нерсени сиз аялдар ушундай хитрый болуш керек. Эркектин психологиясын, эркектин эмес, өзүнүн күйөөсүнүн психологиясын окуп, жеп, ичип, жутуп коюш керек. Эмне керек экенин көзүнөн гана билип алыш керек да. Эмне үчүн иштебей жатат? Демек, бул эмеге бир нерсе жетпей атат. Сиз өзүңүздүн үй бүлөңүздүн бир мамлекетин куруңуз. Ошол сиздин үй бүлөңүздү ушунчалык зыңк кылып алып жүргөнүңүзгө кошуналарыңыз, башка айылдагылар ушундай суктансын. Сиз мындайча айтканда эриңизди тихо башкарып алыңыз. Башкарып алыңыз десе үстүнө чыгып алып, аны издевать этип шылдыңдаш эмес. Ооба. Бир алсыз, бир байкуш, коркок болуп, анын айтканын ооба сен айтканың туура дегендей болуп, бирок аны өзүңүзгө иймерип алыңыз. Жанагы великолепный вектеги Хюррем барго, ал күйөөсүнүн астына канчалык башын ийип, ооба сиздин айтканыңыз туура деп туруп, сыртка чыккандан кийин эмнелерди гана кылбайт, мына ушундай окуңуздар, үйрөнүңүздөр, эгерде түшүнбөгөн сурооңуздар болсо бериңиздер, колуман келишинче өзүмдүн тажрыйбамда аткарган боюнча сиздерге жардам бергенге аракет кылам. Ал эми бүгүн мен ушундай эле кыскача сүйлөйүн. Мына ушундай аялдардын түрү: хозяйка, любовница, девочка, королева. Мына ушул 4 сапатты колдонгонго аракет кылыңыздар. Эч бир мисалы дайыма эле хозяйственный боло берсеңиз, бир күн болсо күйөөңүз по-любому кетет, бирок кайра сизге келет. Сиздин анткени сиздин жылуу таза төшөгүңүз керек, жылуу тамагыңыз керек, үйүңүздө тазалык керек. Мына ошондо кайра эле сизге кайтып келет. Бирок ошол кетип калгандан кийин кайра сиз өзүңүздү кыйнап, өзүңүздү эмне үчүн кетип калды, мага ушундай изменить этти, менин жүрөгүм жаралады деп жүрүп, өзүңүздү кыйнап өтүшүңүз мүмкүн. Ошондой болбош үчүн ал жагынан дагы, бул жагынан дагы 50/50, 50/50 ушундай мүнөздү өзүңүзгө алганга аракет кылыңыз. Дагы эмне десем? Кечеки күндүн тапшырмасы боюнча «Военная комната» деген фильмди сөзсүз көрүңүздөр дегем. Анткени мен сиздерди кайра эле Кудайга жалыныңыздар, Кудайдан сураныңыздар, Кудай сиздердин ар бир тилегиңиздерди берет деп кайра айта бергенден мага дагы неудобно же. Ошондуктан жанагы кинодон балким таасир алып, өзүңүздөр өзгөрөсүздөр деген ойдо мен сиздерге кайрылдым да. Алар дагы ушунчалык урушуп, талашып жүрүп, аял баштап жатат. Ошол аял менен эркек урушуп, талашып жүрүп, кимдир бирөөсү акылдуулук кылып өзгөрүп ушул семьясын сактап калбаса, анда ал семья бара жок болот да, бир нерсеге урулат, чачылат, жоголот. Ошол бойдон үй бүлө деген бир мамлекет урайт да, жок болот. Ошондуктан сиз акылдуулук кылып өзгөрүп кое бериңиз. Сиз акылдуулук кылып ошол нерсеге бир аз жол берип кое бериңиз. Сөзсүз өзгөрөт. Азыркы күндө мен медитацияларды, дагы бир көнүгүүлөрдү, аябай эмелерди жазып атам. Анткени бул марафон бүткөндөн кийин онлайн түрүндө сиздер менен түз эфирге чыгып алып, ушул нерселер, көнүгүүлөрдү көз алдымда аткардырып, көз алдымда сиздерге түшүндүрүп, ушулар точно аткарды, демек жыйынтыгы чыгат деп мен өзүм
убедиться этип анан кийин силерге ушундай үйрөтөйүн деп атам да. Азыр бир аз эле айымдар аябай жанталашып иштеп атат. Ким иштеп жатканында, ким иштеп жатпагандагы мага уже чынын айтсам баары бир. Сиздер өзүңүздөр үчүн иштейсиздер, мен өзүм үчүн иштейм. Мисалы ошол керек адам, керек аялдарга бүгүн болбосо эртең, эртең болбосо бүрсү күн дагы кимдир бирөөлөр көрүп калат. Мына ошолорго өрнөк болсун, ошолорго жол болсун, ошолорго бакыт болсун деген ойдо мен ушул YouTube каналга жүктөп атам. Ошондуктан өзгөрөм десеңиз, сиз өзүңүз аракет кылыңыз. Сизге президент келип сиздин жашооңузда байкуш үй бүлөңдө кыйналып турсуң, кел мен күйөөңдү бир эмесине пинкалап өзгөртүп берейин деп сиздин күйөөңүздү эч ким өзгөртүп бербейт. Сиз өзүңүз жакшы көрүп тийдиңиз, сүйүп тийдиңиз, сизге чейин ал ошондой адам болсо, демек сизден кийин деле өзгөрбөйт. Аны бир гана нерсе, сиз өзгөрсөңүз сизге карап өзгөрөт эркек. Ошондуктан айтарым, аялдар, любовницанын ролундагы, хозяйканын ролундагы, девочканын ролундагы, королеванын ролундагы репетиция кылып улам аткарып көрүңүздөр. Бул нерсени сразу эле аткарганга болбойт, бул нерсени сразу эле ишке ашырганга болбойт. Ар бир нерсе репетиция менен, ар кандай көнүгүүлөрдү аткаруу менен ишке ашырылат. Ошондуктан мен ушундай кылдым эле, девочка болдум эле, анан кийин колумдан келбей калдыбы, же ишке ашпай калдыбы, ал күйөөмө жакпай калды деп өзүңүздүн эмеңизди суутсаңыз, колуңузду таштап салсаңыз, анда жыйынтык эч кандай болбойт. Бул нерсени күн сайын тренировка кылыш керек. Ошол эркектин психологиясын окуңуз дегеним, ошол эркекке качан девочка аял керек, качан хозяйственный аял керек, качан королева аял керек, качан любовница аял керек экенин билип турган маалыңызда ошол нерсеге заматта айланып аласыз. Мен дагы сиздер менен биргемин. Мен дагы сиздер менен бирге өзгөрүп атам. Мен ол тууралуу ушул эркектердин психологиясын билиш үчүн мен жолдошума суроо бере берем да. Эмне үчүн эркек ушундай болот, эмне үчүн ушинтип калат, эмне үчүн үйдөн кетип калат, же болбосо эмне үчүн иштебей жатып алат. Ушундай суроолорду бере берем. Кээде жооп бербей коет, койчу мага суроо бербечи депчи. Ушул психологиянды депчи, ушундай. Андан жооп ала албай калган кезде китептерден окуйм, андан толук түшүнүктүү жооп алган кезде мен сразу дневнигиме жазып алам дагы, ошону сиздерге жеткиргенге аракет кылам да. Мен уже өзүмө жашоодо эмне керек экенин билдим. Жашоодо мага эмне керек, мен кайсы багытта кетип атам, менин кийинки жашоом эмне болот, негизи мен эмне үчүн жаралдым, мага менин могул ичимдеги чыныгы аял, чыныгы толкунай ким экенин мен уже билдим. Мен ошон үчүн точно максатымды айкындап ошо өзгөрүп баратам. Кээ биркилер могу эмеге жазып атышат, өзгөрүүлөр барбы, ким кантип өзгөрүп атат деп мынтип сомнение кылып, сынап сурагандар бар го. Алар сенин максатың бизге айкын болбосо, сенин өзгөргөнүң өзүңө деле эч кандай жыйынтык бербейт. Сенин өзгөргөнүң башкага деле кереги жок. Сен өзүңө гана керек. Ошондуктан сынап болотпу же болбойбу, же жардам береби, жардам бербейби деп ушундай суроолор менен баштаган болсоңуз, лучше баштабай кое бериңиз. Бир күн ийилесиз, бир күн сынасыз, бир күн жашоодо бир нерсеге башыңыз урулат. Мына ошондо гана ошол кезде өзгөрүп алсам кандай болот деп. Тиги ким айтмакчы, бир аялдын айтканы аябай жагат мага. Кимдир бирөө башыңызды ийбестен ийилип алыңыз. Кимдир бирөө сизди сындыра электе, кимдир бирөө сизди жашоодо сындырып, башыңызды дубалга ура электе, ага чейин өзүңүз ийилип сынып алыңыз. Балким сизди келиниңиз сындырып салышы мүмкүн, балким сизди кимдир бирөө жакын курбуңуз сындырып салышы мүмкүн, сизди күйөөңүз сындырып салышы мүмкүн. Ошого чейин, ошондой кыйынчылыктар, ошондой проблемалар болгонго чейин ушул нерселерди окуп, ушул нерселерге мындайча шариятыбыз боюнча айтканда амал кылып, ушул нерселерди өзүңүзгө сиңирип алып, анан кийин ийилгенди, сынганды үйрөнүңүз. Биз аябай кыйынбыз го, сынгыбыз келбейт, ийилгибиз келбейт, жанагы адамдын сөзүн уккубуз келбейт. Каяктагыларды булжура бербечи деп ушундай сөздөрдү айтып, ушунчалык кыйынбыз биз. Өмүрү ушундай бирөөнүн сөзүн уккубуз да келбейт.
бирөөнүн астында бир эмеге болсо дагы мейли ошол айтса айта берсинчи, десе дей берсинчи деп кала бербейбиз да. Мени сөз кылды, ушу барып өч ала калайын. Мени качандыр мурда таарынткан, мен дагы деле унута элекмин, мен андан өч алышым керек деп өмүр бою каргыш айтып, өмүр бою Кудайга ошол адам менен өмүрүн өткөрүп берет. Ал каргышыңыз өзүңүзгө тийип аткан менен ишиңиз жок. Ошондуктан аялдар, мен баардык аялдар чогулуусун каалайм. Анан дагы бир нерсе, эгер сиз ушул видеону көрүп аткан болсоңуз, сураныч башка курбуларыңыз менен, башка досторуңуз менен, негизи башка группаларга деле бөлүшүп чогулалычы. Ушул жерде баарыбыз чогулуп, биримдикке келип, бир алаканга чогулалычы. Мени аябай көп аялдар, көп кыздар көрүүсүн каалайм. Мен дагы ошол канчалык көп адамдар, көп аялдар көргөн сайын мен ошончолук изденип, аябай сонун маалыматтарды чогултуп, ушундай тартуулагым келет. Ошондуктан сиздерден суранычы, ар бириңиздерге тапшырма деп койбоймбу? Тамаша бөлүшүңүздөр менин видеолорумду, тааныштарыңыздарды, курбуларыңызды алып келип жаздырыңыздар. Мен дагы мындан дагы сонун маалыматтарды бөлүшкөнгө аракет кылам. Мындан кийинки ушул марафонду эмне максатта баштадым? Марафонубуз 20 августта бүтөт, 27 августта менин туулган күнүм. Ошол туулган күнүмө чейин мен бир максатты койгон болчумун. Кудайга шүгүр, мен ал максатым ишке ашты. 3 күндүн ичинде эле ишке ашкан. Ошондуктан дагы да максаттарды коюп атам. Ошол туулган күнүмө чейин дагы бир максатты койдум. Ал нерсе да ишке ашуу астында турат. Ошондуктан ошол туулган күнүмдөн кийин дагы өтө сонун марафон эмес бул. 3 күндүк же болбосо бир жумалык эле бир сонун ушундай онлайн сабактарды уюштуруп атам да. Ошол сабактарга азыркы марафондон ким жакшы өтсө, ким жакшы аткарса, аябай активдүү катышса, мен ошол аялдарды алып, ошол аялдарга живой онлайн марафон, прямой эфирде чыгып, ар түрдүү көнүгүүлөрдү үйрөтүп, мен ал аялдарга жардам берем. Күн сайын эле эртең менен жолдошум айтат, эмне кылып атасың, ким менен эле маектешип атасың, күн сайын видеолорду кимге киргизип атасың депчи. Мен видеолордун башын гана көрөт дагы, жанагы аялдардын эле жанагы темасыбы деп кайра өчүрүп салат. Мен эч бир видеолорум аягына чейин көрбөйт да, ошон үчүн кээде өзүм сырларымы, өзүм жолдошум менен болгон секреттердин баарын айтып салам, потому что ал көрбөйт да. Ошондуктан сиздер менен кенен эле сүйлөшүп, кээде болсо мен сени өзүм камерага тартам, өзүмдүн камерамна тартып, сен монтип серьезный сүйлөшүң керек, түп-түз туруп алып дикторлорго окшоп сүйлөшүң керек, могу жаңылыктарды алып барган ушуга окшоп сүйлөбөйсүңбү деп ошентет да. Аларга окшоп сүйлөй турган болсом, мен монтип кагазга жазып алып туруп, монтип окуп эле китепти алып алып туруп эле окуп берип койбоймбу? Мен сиздер менен түздөн түз байланышып, түздөн түз сүйлөшүп, тамашалап, күлүп, кээде ыйлап, кээде каткырып дегенде мына ушундай эмеде байланышта болгум келет. Ал эми бүгүн сиздер менен коштошоюн. Саламатта калыңыздар. Айтмакчы, сиздерге бир задание берип коеюн. Мурдагы эме боюнча бакыт жана ийгиликти кармап калуу үчүн, байлыкты, ошол сүйүүнү кармап калуу үчүн узелкаларды жасаңыздар деген эме, жипке монтип байлап, көрө албагандардын көзүнөн сакта, душмандардын сөзүнөн сакта, жанагы ойноштун дагы бир нерсесинен сакта. Короче, ушундай эмнеден корккон болсоңуз, ошол нерселерди жасаңыз деген эме. Ошол нерселерди жасаңыздар. Андан кийин кичинекей кагаз алып туруп, мен бүгүндөн баштап кагаз алыңыздар дагы, мондай А4 же болбосо кандай любой эле кичинекей эле кагаз алып, мен бүгүндөн баштап хозяйкамын, мен бүгүндөн баштап девочкамын, мен бүгүндөн баштап королевамын, бүгүндөн баштап любовницамын. Ким үчүн? Жолдошуңуз үчүн. Ушуларды дайыма жаныңызда алып жүрүңүз. Кошелегиңизге салып аласызбы, же бир китептин, же күндөлүгүңүздүн ичине салып аласызбы? Айтор, дайыма салып жүрүңүз. Бул сиздерге менден көнүгүү, тапшырма. Кагазга жазылган ар бир тилек аткарылат. Ошон үчүн аткарыңыздар, жазыңыздар. Мен сиздерди жакшы көрөм.